Кудайдын ыраазылыгын тапкан отпарас. Абдулла бин Мубарак рахимахулла айтат: мен бир жылы ажыга бардым. Исмаил алейхиссаламдын мүрзөсүн зыярат кылып, ошол жерде уктадым. Түшүмдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага: сен ажылыгыңды бүтүргөн соң Багдад шаарына барып, Бахрам Мажусини таап ага менден салам айт. Жана Аллах Таала сенден ыраазы деп айт, деди. Мен ойгонуп, көргөн түшүмө таң калып, бул түш Аллахтан болдубу же шайтандан болдубу деп туруп калдым. Анткени Аллах Таала отпарастан кантип ыраазы болот? Тагыраагы капырдан. Мен кайра туруп даарат алып, Каабаны зыярат кылып, кайра жатып дагы ошол түштү көрдүм. Бул түш 3 жолу кайталангандан кийин көргөн түшүмдү Аллахтан экен деп ажылык амалдарын аткарып бүткөндөн кийин Багдад шаарына келип, ар кимден сурап олтуруп, Бахрам Мажусини таап үйүнө келдим. Ал картайып калган киши экен. Салам берип, сен Бахрамсыңбы деп суроо узаттым. Ал ооба деп жооп берди. Бир аз таанышкандан кийин мен ага суроолорумду бере баштадым. Сен өмүрүңдө кандай жакшы иштерди жасагансың деп сурасам, мен көп адамдарга пайыз акча берип, кажеттерин ачтым деди. Мен бул амалың Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын шариятында харам. Башка дагы жакшылыктарың барбы? Десем, ооба, менде 4 уул, 4 кызым бар эле. 4 кызымды 4 уулума никелеп, аябай чоң той бердим, деди. Бул ишиң биздин шариятыбызда харам. Дагы кандай жакшылыктарды кылгансың? Ал көпкө ойлонуп мындай деди. Мен бир түнү төшөктө жатсам, бирөө келип чырак жакты. Ким экен деп туруп карасам, кайра чыракты өчүрүп чыгып кетти. Кайра келип жатсам, дагы чырак жагылып, жарып калды. Туруп эшикке чыксам, кайра чырак өчүп чыгып кетти. Бул иш 3 жолу кайталанды. 3-чү жолу эшикке чыгып, артынан ээрчип бара бердим. Анан билсем, силердин диниңерден бир мусулман аял экен. Анын 4 баласы бар экен. Аял үйгө киргенде эле балдары чуркап келип, "О, апаке, эч нерсе алып келбедиңизби? Биз ачка өлөбүз го. Башка чыдамыбыз калбай калды", дешти. Аял балдарына: "Мен жаратуучу Аллах Тааладан уялдым. Кажетимди Аллахтан сурабай, Алланын душманы отко сыйынгандан сурайт белем деп, эч нерсе сурай албай кайра кайтып келдим", дейт. Бахрам айтат: "Ал аялдын бул начар абалын көрүп, боорум ооруп, үйгө кайтып келип, бир табакка ар түрдүү мөмө жемиштерден, тамак аштан толтуруп аларга алып барып бердим. Алар абдан кубанышты. Алардын кубанычын көрүп, мен алардан да катуу кубандым", дейт. Мен мына бул ишиң ислам дининдеги эң жакшы иш деп, түшүмдөгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын саламын айтып, ага сүйүнчүлөдүм. Бахрам бул сөздү угуп, менин бардык иштеримден силердин кудайыңар кабардар экен. Мен да силердин кудайыңарга кайттым. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах, деди да келме келтирип мусулман болду. Абдулла бин Мубарак рахимахулла айтты: "О момун мусулмандар, Алланын муктаж пенделерине дайым кайыр садака кылып жүргүлө. Ар дайым жардам берип жүргүлө. Кайрымдуулук ушундай дин душмандарында достук даражасына жеткирип коет".